Саламатсыздарбы? Россиядагы мигранттар менен байланышкан соңку жаңылыктар менен тааныштырам. Аты жөнүм Жылдыз Капарова. Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Амина тиркемеси ишке кирген учурдан тартып, жашаган жери башка, Аминадагы адреси башка болгон 440 жаранга, тагыраагы мигрантка иш козголгон. Бул тууралуу кече МВДнын башкы кеңсесинде өткөн брифингде айтылды. Ошондой эле аталган тиркеме ишке кирген учурдан тартып, тагыраагы 1-сентябрдан бери геолокациясы иштебеген, же болбосо ар күнү жаңыланбаган 139 000 мигранттын каттоосу жокко чыгарылган. Каттоосу жокко чыкты дегени бул түздөн-түз реестрге түштү дегендикке барабар. МВД берген маалыматка ылайык, атайын кызматкерлер ушул күндөрү дагы аймактарды күнү түнү кыдырып, геолокациянын негизинде текшерип жатышат. Андыктан Амина тиркемеси менен катталган ар бир мигрантка сөзсүз түрдө күн сайын жаңылап туруңуз жана өзүңүз жашаган адрести гана жазыңыз деп эскерте кетебиз. Орус оюна келгенде кылат деп ата-бабаларыбыз бекеринен айтпаган өңдүү. Акыркы мезгилдерде мигранттарга болгон талаптары күчөгөндөн күчөп олтуруп, деги эле акыркы жаңылыктары чексиздикке карай багыт алган сыяктуу. Мисалга ала турган болсок, Госдумадагы коопсуздук боюнча комитетинин төрагасынын орун басары Андрей Луговой мигранттарга банк картасын ачууда дагы чектөө киргизиш керек деген пикирди сунуштап чыкты. Луговойдун оюнда мигранттар атайын Россияга келип, банктан счетторду ачып, карталарды алып, анан аларды дропперлерге сатып коюп кетип калышат экен. Себеби мигранттарга акча аябай керек. А дропперлер кылмыштуу, тыюу салынган уюмдарды каржылайт, Россиянын акчаларын мыйзамсыз, челектеп эле ташып кетип калышат. Луговой мигранттар бир гана банктан, бир гана карта ала турган болсо, аларды көзөмөлдөө оңой болмок жана Россиянын акчасы өзүндө калмак деген пикирин жергиликтүү СМИлердин бирине берген маегинде ачыктаган. Мы считаем, что мигрант должен пользоваться одним банком, одним банковским счетом. Мне кажется, это достаточно. Сейчас что происходит? Пришел в один банк, открыл банковский счет, отдал карту в другой банк, 10 банков прошел, 10 карточек отдал. Зачем ему столько банковских счетов? На минуточку. Люди, которые сюда приезжают работать, они нуждаются остро в деньгах. Они не всегда понимают законы, они не всегда образованы. Они, в принципе, не мотивированы на совершение преступлений. Они не понимают, что они делают. Хотя часть, конечно, понимает. Поэтому я считаю, у нас будет такое предложение в отношении мигрантов. Один банк, один банковский счет. Этого вполне себе достаточно. Ушул жерге дагы бир маалымат кошкончо кетейин. Азыр мигранттарга сим-карта алуу дагы аябай татаалдашып калган. Сөзсүз түрдө биометрикадан өтүшүң керек, через госуслуги тиркемесине катталып, ошол жактан активация кылышың керек. Анан 10 сим-картадан ашыкча ала албайсың деген талаптары бар. Расмий маалыматтарга ылайык, жаңылыктардан кече эле көрүп калдым. Жыл башынан бери мына ушул эреже киргенден бери 4,5 миллион мигрант биометрикалык каттоодон өтүптүр. Дал ошол сим-карталарды сатып алуу үчүн. Баса мекендештер, эгер сиздерге арзан тарифтеги жакшы интернет керек болсо, кайра эле ошол Амина үчүн үзгүлтүксүз интернет менен камсыздап бере турган тариф керек болсо, анда биз сиздерге Билайндагы эксклюзив деген тарифти сунуштайбыз. Ал диаспоранын контораларында гана сатылат. Бул жерге номерин калтыралы, келиңиздер байланышып, айына болгону 300-350 сомдон төлөп, 1 терабайтка чейинки интернетти бар тарифке ээ болсоңуздар болот. Кече 18 декабрь Москвадагы мектептердин биринде бычакталган 10 жаштагы Кабилжон Алиев өзүнүн мекени Тажикстанда жерге берилди. Бейгүнөө кеткен наристенин жаназасына Тажикстандын ар бир район облустарынан миңдеген мекендештери катышып, терең кайгыруу менен кабыл алгандыгын билдиришүүдө. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги Россияга нота менен кайрылып, бул иш дыккат көзөмөлдөнүп, адилет текшерилсин деген талабын койду. Окуя интернет ааламында да кызуу талкуу жаратып, СМИ, блогер, эксперт Айтор колунда телефону бар, интернетке кире алгандын бардыгы терең кайгыруу менен наристенин жакындарына көңүл айтышты. Аларда баланын энесине материалдык колдоо болсун деп акча чогултуулар дагы башталды.
СМИдеги маалыматтарга ылайык, Кабилжон Алиевдин атасы 3 жыл алдын каза болгон аскер кызматкери болгон. Апасы ошол уулу бычакталган 119 мектептин полун жууп, эгиз балдарын адал оокат менен багып, мыкты тарбия берип келе жаткан. Кабилжондун тарбиясынын баа жеткис экендигин ушундан билиңиз. Балдар качып, журулдап жаткан учурда «Вы идите, я отвлеку» деп кыйкырганы кылмышкер тартып жаткан видеодо даана угулат. Болгону 10 жашта, жоопкерчилик алып, башкаларды коргойм деген аруу ниети караңгыда жалт эткен күкүрттүн бир данындай жалп өчтү. Бирок миллиондогон жүрөктөрдү сыздатып, улутчулдуктун арты эмнеге алып барат? Тарбия жана маданият кандай болуш керек деген суроолорду күндүн темасына айландырды. Бул жерде кылмышкерди жазалоодон да маанилүү жагдай бар. Ата-энелер балдары кандай ойдо өсүп жаткандыгынан кабары барбы? Жаштар кандай көз караш менен өсүп жатат? Ар бир ата-эне, ар бир мамлекет келечекти ойлоно турган болсо, бүгүн мына ошол суроолордун үстүндө ойлонушу керек болгон учур жаралды. Компаньон банк эң алдыңкы банктардын бири. Кыргызстандагы Себептеген Россия Федерациясынан бардык тыйын которуу системалары менен иштешет. Бүгүнкү күн ошо Мой МТС системасына дагы убакыт келди. Мой МТС системасы аркылуу тыйынды компаньон банкка которуп, кошелектон же наличка алсаңыздар болот. Калганын көрүп аласыңар. Орусиядан Кыргызстанга акча которууну Мой МТС тиркемеси аркылуу жөнөтүңүз. Бул болгону саналуу мүнөттү талап кылат. Мой МТС тиркемесине кирип, деньги бөлүмүн тандаңыз. Переводы зарубеж баскычын басып, өлкөлөрдүн тизмесинен Кыргызстанды тандаңыз. Которуунун валютасын белгилеп, суммасын жазыңыз. Способ перевода бөлүмүнөн компаньон банкын тандаңыз. Акча которуунун 3 жолу бар. Биринчи ыкма картага толуктоо. Бул үчүн алуучунун карта номерин билүү керек. Экинчи ыкма телефон номери аркылуу которуу. Бул үчүн алуучунун телефон номерин колдонулат. Үчүнчү ыкма капчыкка толуктоо. Бул үчүн да алуучунун телефон номери колдонулат. Маалыматтарды кайрадан текшерип, перевести баскычын басыңыз. Даяр. Акча дароо эле компаньон мобилдик капчыгына түшөт. Жана төлөмдөр үчүн дароо жеткиликтүү.